Ступинский проезд 5, Бирюлево. Бул метро Прайская жак. Шлагбаумдан киргенде эле оң жагында автосервис Барс дегенди көрөсүңөр. Ичи жылуу, кенен, в наличии. Буларда дайым автозапчастар болот. Ходовой автозапчастар. Эгер силерге керектүү автозапчаст таппаган болсоңор, жок болсо, булардын скидичный картасы бар, 30% автобуска барып, карта менен запчастты алып келип, баасын сүйлөшүп, устага тапшырып коюп, водительдердин бөлмөсү бар. Ал жака кирип эс алсаңар болот. Намазканасы бар, өзүнчө бөлмөгө даярдап койгон. Столовый бар, курсаңар ачса кирип, курсаңар тойгузсаңар болот. Кофе машина, ар кандай суусундуктар бар, автомат, стеклоомыватель, бардыгы өзүнүн ордунда өзүнүн жумушун аткарат. Эмне жумуш кылат? Бул жерде кузовной жумуштан башка бардыгын кылат. Сервис 24 саат иштейт. Ustalardын көпчүлүгү күндүз иштейт, түнү дежурный гана ustalar болот. Түнү дагы келип жасасаңар болот, эс алганча. Ассаламу алейкум замандаштар, мекендештер, Москвадагы өзгөчө бир туугандар. Подписчиктер, салам алейкум баардыгыңарга. Бонус бериптир. 27-сине чейин 116 заказга. 3 бүгүнкү күндө эсептегенде 4 күн бар, 4 күндө 67 заказ жабышым керек. Итоги года дейт. Спасибо за проделанный путь. 56 километр жүрүпмүн в пути. Бул клиент менен кетип аткан дагы километраж 56 километр. 14.000 километр бул на закате дейт. Бул бирке кирет да. Платиновая медаль. Прибыльный месяц. Эң көп мен Кыргызстанга барып келип, августта жакшы иштеген элем. Жаңы күч менен жаңы свежий болуп, ошондо эң жакшы иштепмин. Башка айларым анчалыктуу эмес. 19.000 чай бериптир. Приложение түшкөн чай деп эсептейт. Чай ошо наличкаларда болгон, наличканы эсептей албайт да. 19.000 чай. Очень чистенько и приятный запах в авто. Так держать, дейт. Комфортно, аккуратно довез. Отлично, дейт. К арке, где пост высади пассажирку, дейт. Түшүнүксүз болду ана. Долгая поездка, дейт. 2 мүнөттөн. Спасибо. Видная, дейт, видная аңада барбайм. Эмне кайып сен слабый. Самолетты учуруп коз болду, пышат. Таганская, дейт. 1:43, дейт. Таганская улица. Ничего себе, эмнеге 5 мүнөт? Пробка аракшет чамасы. Заказ отменен. 1:43. Заказ отменен. Таганская. Дубининская, бул. Заказ отменен. Что случилось? Не болду? Ё-моё. Заказ отменен. Тормоз. Жөнүн алып койдуң. Дубининская бул, Селигерская жак бекен, же Павлецкий жакпы? Павлецкий неме экен? Павлецкий жак. Шуну алмакчы элем да, Дубининская менен Дубдинскаяны-чы. Малая Бронная 1:37 бустер менен немеси бар экен. Центриге барат экен 24 минутадан. Заказ отменен. Нормально заказ бер, подачасы жак, долгая поездка эмес, кайфсен жогору заказ бер, короткий заказдарды жабайын. Жукускиге чоң рахмат. Өмүрүмдө Жукуски жаккан эмес. 65 Наркомвод 3 бул Жукуский аэропорт. Нет, не дашь? Заказ Prime Plaza. Шуну алабыз. Ушул райондон ушул районго. Экинчи точка көрүнгөнсө эмнеси жакшы? Ошону алып барып туруп, айда ушул турган жерге алып келет экен. Эмнеге барып, эмне кредит экен. 12 саат со сниженной комиссией промокодду колдондук. 445 экен, 450 рублей берди. 5 рублей чаевой. Ха-ха. 9 минута. 445. Космодемьянская набережная. Бул каяк? Космодемьянская набережная бул Садовое кольцо. Тоже Павлецкий вокзал жак. Өзүң бар аяка. Центрге түшпөй, сыртта иштейбиз. 20 заказ жабабыз. Эгер түнкү саат 12ге чейин 20 заказ жаба албасам, центрде пайдалан коюп, центрдин бул четине пайдалан коебуз, бул четине пайдалан коюп жабабыз. Себеби мой районду бонуска эсептебей атат, пайдаланды эсептеп атат. Ошон үчүн
ушундай бир мындай максат коюп коелу. Ушу болот. Кече эле мынабул сол жакты бар жаматып келгем. Бирок жарылып калган экен. Мынабул кече иштеп жүрсөм, түнү үйгө келгичен 2:0-гө түшүп калды эле. Эртең менен тутсам 1:08-ге түшүп калыптыр. Азыр чыгып барып, заправкадан үйлөдүм. Өчпөйт ата ал. Межгород дейт мына. 2709 Межгород 1 саат 20 минут 1:7 коэффициент. Межгород туугандардын мындай коэффициенти күйүп турган учурда Межгородду вообще албагыла. Неме? Арзан. Кымбат эмес. Сен асын көрүп ал 2700-гө 1 саат 20 минут барасыңар. Айда заказ таппай берака келесиңер, дагы бир 20-30 километр анан кийин заказ кармасаңар, кармадан болсо Москвага чейин келесиңер. Ошон үчүн Межгородду вообще албагыла. Межгород бул арзан. Обычный заказ караганда Межгород арзан. Онун көрө Москванын ал четинен бул четине заказ жапканың жакшы, тынбай берет. Таңда чыган жұлдыздарды санағаны, ошолдон жұлдыздардын арасында бар менин жалгыз жұлдызым. Махаббатым, кош махаббат, дүбелі күн нурун чачып жаркыраган. Махаббатым, кош махаббат, дүбелі күн нурун чачып жаркыраган. Здравствуйте. Захарецкие дворики. Челябинка. Махаббатым, кош махаббат, дүбелі күн нурун чачып жаркыраган. Махаббатым, кош махаббат, дүбелі күн нурун чачып жаркыраган. Щербинкага келдик. 1400-гө. 1400 берди то есть 1359 сомдук заказ. Короткий заказ районунан жабайын десем, центрге айдайт. 34 минутта 1359. Эми бул жактан азыр линияга коэффициент күйгөнүн карасаңар, азыр линияга койсоң кызыйт азырча. Паркына уланган унутпайбыз, туугандар. Парктын проценти 2,5%, моментальный вывод. Каалаган картага, каалаган сумманы, каалаган учурда вывод кылсаңар болот. Выводка акча албайт. Өзүнүн водительдерине ай сайын ойганда оюндарды ойнотуп турат. Аны телефондон чалып билсеңер болот. Жана ошондой эле парк таксиге тиешелүү бардык документтерди жасайт. Бул страховка для такси, путевка, киссарт, карточка фрахтовщика, договор аренды. Короче, не керек болсо ошону баарын жасасаңар болот. Мен деген промокод менен иштеп атпайм. Промокод менен иштегенде по деламды коюп, спокойно эле иштей бербейм ба? Мына Вавилова жак өтөйүнчү. Менен эч кандай комиссия албайт да. Промокод менен иштегенде по деламдан, мой райондон комиссия албайт Яндекс. Болгон ар бир заказдан 1 рублейден алат, башка албайт. А самозанят бул иштегенде по делам менен мой райондон кадимкидей эле 9%тен алат. Даже покупкасы менен кылсаң да. Сама Яндекстин немесине. Ол жактан мени алып кирип атат. Бул жерде кирпич турат. Яндекске баары бир кирпич барбы, жокпу кызыктырбайт. Так, 4-чү заказ. БМВ Внуково. Шеп жазып шеп. Манты пышып калды, келип жеп кетиңиз деп. Сразу домой койдум го. Барып мантыны жеп, ужин кылып, саат 6-дан 10 мүнөт өттү. Ужин кылып, анан кийин кайрагы ишти баштайлы, бала чаканы бир сире чыттап алып. Кеттик домойго, 20 мүнөт көргөзүтөт. Мына алар ишти баштаганда 3 саат мурун турушты, дагы эле турушат, Чай içip çıktık. Mantıdan ılıp, kutsaklıktan kıytıp, hem uşunun küçümünen kança?
Saat 8 болып қалыпты. 4, нарақта 2, 6 saat иштеш керек. Олар дагы деле турушат. Кай келбейт да, уже буга болду, уже буга Европротокол толтуруп туруп эле кетип калыш керек да. Здравствуйте, да, я вас вижу, вот я выхожу. Спасибо большое, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Мына большая филига алып келдим. Міне бир заказ үйдүн жанынан. 32 минута 814 рублей. Без коэффициент. Не болуп калды? Жол отурганда эле ооруп атат, бир жерим ооруп атат. Скорыйга чалып, ушул жерден скорый күтүп алды. Келип скорыйды бир 3 мүнөт күтүп отурду окшойт. 500 сом акча которду. Которбасаң деле майыл дейт элем аны. Ушундай экен да, ден соолук. Так, дальше кеттик анда. Ушундай майда заказдар жаап атабыз да. 295 7 мүнөт. Комфорт плюс болбосо. Так. Почти мына 12 миң болду. Так, центрге келдик, центр эмес эми. Метро Тульскаяга. Ожидание 50 рублей, кресло 150 рублей. Жеткиздик. Бир кишини. Көрдүңөр, мой район иштейин десем, мой район общий заказ бербей койду. Чандырзам берди. Маринага келдик. Общались только текстом дейт. Пассажир попросил ему не звонить. Тверская душин жеткизейин, а? Не особое пожелание. Не окшойт? Сүйлөбөйт окшойт. Пассажир попросил ему не звонить, общаясь только текстом дейт. Ну ладно. Текстом так текстом. Так, как раз ушуну Тверскага жеткизебиз дагы. Домойду коябыз. Садаан кетейин, сон заказ. Кара. Көк жылгая. Көрмөктөбөйүн да. Армода. Ана. Ата кыйкырып атышат. Россия деп. Так, Тверскага түшүп келдим. Жакшынакайда экөө келди, бири-бири менен сүйлөшүп эле келди. Эмнеге общаясь текстом деп жазып койгон билбейм. Мени мына заказ таң калтырды. 21 минутта 1.5 коэффициент менен 882 чыгып калды. Мен минимум 1000 рублей чыгат деп ойлогом. Домой менен алып келдим эле. Жазып көрөлүчү Яндекске. Не болду бул? Чё за благотворительный фонд дейчи? Бунусу да арызга келип. Написать поддержку. Хочу пожаловаться на пассажира. Короче, 12 saat иштедик. Иток кылып коеюн. 12 saat промокод менен 15 миң таза иштедим. 272 километр жүрдүм. Долгая поездкаларды албадым, аэропортторго берип атты, албадым. Ошон үчүн иток
анча эмес. Группаларда бармын да, группада таштап атышат. Экономдо 17, 18, 19га чейин иштеп атышат. Азык ушундай сезон, негизи сезон. Азык учурда иштесең болот. Бирок Яндекс жапкычаны иштешиң керек. Яндекс жапкычаны иштесең, мисалы мен 12 саат иштедимби? Дагы бир 3 саат иштей алам. Себеби мен бүгүн долгая поездкада алган жокмун. Километражым дагы аз. Яндекс километражыңа карайт, канча акча иштегениге карайт. Ошондой полный өзүнүн бунун немеси алгоритм ушундай жазылып калган. Көп жүрсөң 12 саатта эле сени укта деп жөнөтөт. Азыраак жүрсөң 13-14 сааттан укта деп жөнөтөт. Дээрлик 70% адам без подписка көрүп атат. Подписка болуш кыйынбы? Видеону болушунча качественный кылып, жакшы камерага тартып, компьютерден жакшы монтаж кылып, силер көргөндө мындай силерге мындай жеңил көрсүн деп чыгарып атам. Анан подпискага ылайык эле болсом керек. Кээ бирлерге окшоп телефонго тартып алып эле мынантип ойнотуп чыгарсам бир жөн. Болушунча видеону качественный кылып, жакшы бир мындай көргөндө мындай силерге жагымдуураак болсун деп чыгарып атам. Анан подписка болбогонуңар бул мени бир аз капа кылып коет деп коет экен. Тамаша. Ладно, барыңа ийгилик, кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин.